Саламатсызбы? Сизге бир окуяны айтып берейин. Төмөндө сүйлөшчү нерсенин үстүнөн ойлонуу бир семинардын катышуучуларынын берген суроосунан кийин башталган. Адамдар сизге көбүнчө кандай мамиле кылышын каалайт элеңиз? Сизди жакшы көрүшүнбү же урматтап сыйлап турушунбу? Бул суроону уккандан кийин көпкө ойлондум. Деги эле адамдар эмне үчүн жакшы көрүшөт, эмне себептен урматташат? Эгер адам урматтаса, анда ошол эле учурда жакшы көрөт деген да бүтүмгө келсе болобу? Же урматтап сыйлап, бирок ошол эле учурда жакшы көрбөгөн абал болушу мүмкүнбү? Анан ошол жерден бир кыз ушул нерсеге карата мындай деп өз оюн айтты. Мен мисалга мышыгымды жакшы көрөм, бирок аны урматтап турбайм. Фитнестеги тренеримди урматтайм, бирок жакшы көрбөйм. Биздин маданиятыбызда урматтоо чоң мааниге ээ. Улууларды сыйлоо, ата-энеге баш ийүү, сөз өтүмдүү адамдарды угуу — бул биздин маданиятта табигый көрүнүш. Бирок биз билебиз, башкалардын урматтап сыйлап туруш үчүн ошол нерсеге татыктуу болуу керек. Адамды негизинен эмгеги, билими, аброю же башка бир өзгөчөлүк үчүн урматташат. Анткени урматтоо, кадырлоо адамдын кылган кайсы бир ишин моюнга алуу сымал болот. Сен мени сыйлайсыңбы деген суроону көп эле угуп калсак керек. Кайбир адамдар ошол сый-урматты алуу үчүн адамдарды мажбур кылышы да мүмкүн. Эгер адам эч кандай мажбурлоосуз эле бирөөнү сыйласа, анда ал адамды жакшы көрөт. Адам катары аны баалайт. Бизди кимдир бирөө жакшы көрүш үчүн бай же ийгиликтүү болуунун кереги жок. Мисалга, ата-эне өз балдарын алар кандай болсо ошол бойдон жакшы көрүшөт. Адамдар менен ушундай мамиле куруу кандай жагымдуу. Адам сага карата жакшы мамиле кылыш үчүн сен сөзсүз бир ийгилик жаратышыңдын кереги жок. Билесизби? Кудай бизди биз күнөөкөр болуп турган кезде сүйгөн. Биз жакшы же татыктуу болгон үчүн эмес, жөн эле өз чечими менен сүйгөн. Ал бизге болгон сүйүүсүн эч нерсеге карабастан төгүп турат. Бизде ишенимсиздик болгондо, ката кетиргенде, текеберленгенде, тил албай койгондо да сүйүүсүн уланта берет. Мен ушундай сүйүүгө татыктуумунбу? Жок. Урматтоо болсо татыктуу болууну талап кылат. Дегенде сен бир нерсе кылып, урмат сыйга ээ болушуң керек. Андан кийин ошол урматты жоготпоо үчүн аракет кылышың керек. Бул абдан оор. Анткени бир ката кетирсең, баягы сени сыйлап турган адамдардын көз алдында эч кандай бааң жок болуп калат. Ошол урматтоону жоготуп албайын деп, дайыма бир нерсе кылып жашоо кыйын. Андай жашоо толугу менен чыңалууда өтөт. Ошол семинардын катышуучулары берген суроого менин жообум мындай болду. Ушинтип урматтоого татыктуу болуш үчүн аракет кылып жашоону эмес, адамдар менен сүйүүдө мамиле кургум келет.